Yaptın ben sana. Gel koldu. Koldu verdiler. Koldu vermedi. Koldu vermedi. Ne oldu? Ne? Oldu? Yok oğlum taktı. Sürüyorsun üstüne. Taka sürüyorsun. Kaç? Oğlum var mı? Yok anlatam. At kaldın oğlum. Bilmez mi? Yok oğlum at kal. Atmaz mı? Yüzüm oldu. Ha? Ne yok ne? Мына ол заправка, могу Донецкий. Ол жерде Гренки деген эме бар, кафе бар. Бул жерде кыргызча сүйлөгөнгө тыюу салынат окшойт. Администратору менен мындай чыкканда кыргызча тейлебейм деп эле кабыл албай койду. Ошого байланыштуу кыргыз тилге күйгөн инсандар, мекендештер, мен сиздерди ушул жерге такыр байланышпай коюңуздарга чакырам. Туугандар, мына мен айтсам укпайсыңар. Мына Мореки Мезим Ношпа дейт. Таксист жигит экен, атың не? Жок, тартпайм, атың не? Руслан деген жигит экен. Мына жана нитро килештен ичип ат, мына күнү түнү таксабай деп ат, мына ке ашказандын быдыры жок калат экен деп атат мына. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керек экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эчеликке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер Карабаев ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официантка алып кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама Кайдыгер Карабай аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы Кайдыгер Карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Бөйрөгүң отуруп калат, ичпей көп, ичпе. Абайлагыла, эй, айтканды уккула. Айылдан келдиңер, жерге түкүрбөгүлө, какырбагыла, батынкеңерди таза кылгыла, кир кийим менен троллейбуска кирбегиле. Несахар долбоорунда белгилүү болууга даяр эмес болчумун. Депутат Эрулан Көкүлов Light Podcast YouTube каналына берген маегинде айрымдар аны так сүйлөй албагандыгына асылып, чүнчүтүп жиберишкендигин айткан. Бул эмне мынча узун, кыйшык, чачтары курткасы кантет, бир эле джинсы шым кийип жүрө береби деген сыяктуу терс пикирлер жазылган. Жан дүйнөм мага эмес, тамак аштардагы көйгөйгө көңүл бургулачы деп кыйкыргысы келчү. Кийинчерээк ал кемчиликтерим кайра менин фишкам экенин түшүндүм деген. Биз жакшы ой, жакшы ниет менен өкмөт Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасын түзгөн. Ушу дары-дармектерди жетиштүү, арзан баада калкка жеткирүү боюнча, тейлөө боюнча бул жакшы ниет, жакшы максат менен түзүлгөн ишкана өзүнүн ишмердигин толук кандуу жүргүзүп атат. Бирок анткени менен монополист катары
аталган компания бардык биздин жарандардын керектөөсүн камсыз кылууда бир топ кыйынчылыктарга туштугуп атат. Натыйжада турмуштагы эң зарыл болгон керектүү дары дармектердин баасы кескин өсүп кетти. Бул боюнча тынчсыздануулар коомчулукта аябай чоң. Андыктан сиздер бир аткаруу бийлиги, өкмөт эске алсаңыздар, көптөгөн кайрылуулар болуп атат. Ушул кыргыз фармациядан сырткары дагы бизде ушул дары дармектерди менен камсыз кылууда өзүнүн чоң ролун ойноп келген бизде белгилүү компаниялар бар. Ошолорго атаандаштыктын негизинде уруксат берип, аларга дагы мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Алып келген дарылар баары бир ошол мамлекеттик лабораториялардан өтөт, көзөмөлдөн өтөт. Ошолорго уруксат бербесек, жалгыз компания ишин жеткиликтүү аткара албай жатат. Дары дармектердин баасы кымбат болуп атат. Биз кошумча нарк салыгын алып салганы менен баага анчалык деле бир таасирин тийгизген жок. Ошон үчүн атаандаштыкты өнүктүрүү, өстүрүү максатында ошол башка фарм компанияларга да ошо дары дармектерди алып келүүгө биз уруксат бербесек болбойт экен. Муну турмуш көрсөттү. Ушул жагын эске алсаңыздар, себеби бул жөнүндө кайрылуулар абдан көп болуп атат. Алмаз Акунжанович, ушул маселени сөзсүз түрдө карап, чукул мындай оң натыйжалуу чечкенге аракет кылсаңыздар. Урматтуу депутаттар, анда күн тартибиндеги биринчи маселе Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министринин кызмат ордуна Жамангулов Азамат Саадатбековичти дайындоого макулдук берүү жөнүндө Жогорку Кеңештин токтом долбоору баяндамачы Абытов Алмазбек Акунжанович, Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешиндеги туруктуу өкүлү, маселе конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет, ошондой эле транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитеттер карады. Андыктан сөз Алмаз Акунжанов сизде. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурланбек Тургунбек уулу, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-перенесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министринин кызмат ордун дайындоого Жамангулов Азамат Саадатбековичтин талапкерлигин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин макулдугун алуу үчүн киргизем. Бул сунуш кылууну президенттин жана министр кабинетинин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде туруктуу өкүлү Абытовго жүктөйм. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Жамангулов Азамат Саадатбекович 1987 жылы Бишкек шаарында туулган, улутту кыргыз, жарандыгы Кыргыз Республикасы, билими жогорку. 2010 жылы Кыргыз Республикасы Кыргыз Россия Славян университетин бүтүргөн, кыргыз тили, орус тили жана англис тилдеринде сүйлөйт. Эмгек жолунун 2009 жылдан 2012 жылга чейин АТФ банк Кыргызстанда ачык акционер коомунда адис болуп иштеген. 2012 жылдан 2014 жылга чейин Демир Кыргыз International банк жабык акционер коомунда корпоративдик кадрлар маселеси боюнча жетекчи болуп иштеген. 2014 жылдан 2015 жылга чейин РСК банкында бөлүм башчы болуп иштеген. 2019 жылдан 2021 жылга чейин Кыргызстандын лизингдик компаниясы жабык акционер коомунда тобокелдиктер боюнча менеджер, операциялар бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. 21 жылдан 22 жылга чейин New Market Technologies жоопкерчилиги чектелген коомунда директордун орун басары болуп кызмат өтөгөн. 2023 жылы Альфа Телеком жабык акционер коомунда санариптик маркетинг бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. 2023 жылдан 2025 жылга чейин Кыргыз Mobile Company жабык акционер коомунда башкы директор болуп кызмат өтөгөн. 29 январь 2025 жылда президент указы менен Кыргыз Республикасы санариптик өнүктүрүү министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Урматтуу депутаттар, талапкерге макулдук бериңиздерди суранам. Рахмат. Рахмат, отура берсеңиз болот. Суроолор барбы? Табло бериңиздер.
Суроо берүү үчүн сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биз кичине уксак. Азыр жаңыдан келип атпайбы министр? Өзү эмне кылат экен? Бул өтө маанилүү тармакта. Азыр тем более санариптештирүү боюнча бир топ эле маселелер бар. Ошон үчүн кичине болсо дагы хотя бы 1-2 минут айтып койсунчу өзү. Пландар кандай, эмне кылат экен, биринчиден эмнеден баштайт? Угалы ошону. Анын суроолорду мен азыр берем. Чоң рахмат суроолорго. Борбордук трибунага келип жооп берсеңиз. Урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Чоң рахмат сиздин сурооңузга. Биздин биринчи кадамдар бул цифровизация министрлигинин орун басарынан бүт урматтуу президент менен макулдашып, одобрение алып, анан кийин ошого иш киргизгенге макул берилген. Биринчи кадам бул иштеп аткан жумуштарды токтотпой, аны кичине күчтүү күч берип, астыга жылдырганга күч салабыз. Бул кайсы жумуштар? Бул биринчи деген госоргандардын цифровая трансформация жумуштарына жардам бериш керек. Азыр чоң мындай маселе болуп атат. Ар бир госорганда бирден замдар бекитилген ушу цифровизация боюнча жумуштарды жүргүзгөнгө. Бирок тилекке каршы ал замдардын да өзүнчө дополнительный функциялары бар жумуштары. Кичине колдору жетпей аткан проблемаларын угуп атабыз. Бирок биз өзүбүз жактан постоянно консультация өткөзүп, кандай тез жазыш керек, кандай информационный системаларды түзүп бериш керек, ошол информационный системалар кандай иштейт, кайсы госоргандар менен интеграция болуш керек, полностью жүргүзүп, ошону күчтөтөбүз. Экинчи маселе бул ЦОН КТБ боюнча да калк тейлөө борборларына. Биз баарыбыз көрүп атабыз, жарандардан көп жалобалар келип атат, очередь болуп атат, көпкө чейин тейлейт деген. Ошол вопросторду чечип, бизде Минцифрада инструмент бар, түндүк деген инструмент. Ошол түндүк мобилдик тиркемесин өнүктүрүп, ушул уже 25-жылга биз пландап койдук. 30%дан 50%га чейин госсервиси бүт барын көбөйтүүгө ошого күч салып, ошодон анан кийин биз КТБден кичине нагрузканы чечебиз. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе бул инфраструктурный. Биз баарыбыз түшүнүп атабыз, цифровизация деген чоң капиталовложение менен постоянно бир жүрөт. Көбүнчө государственный органдарда информационный системалар жок, же бар болсо алар жеке компаниялардан түзүлүп беришкен да. Бирок бул